Шайлоого быйыл ким аттанат? Атамекен партиясы. Альянс партиясы. Ынтымак партиясы. Кыргызстан ата журт. Да подождите вы, гражданин! Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Баш аягы 75 партия шайлоого катышуу ниетин билдиришти. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясынын элегинен баары тең эле өтө алышпайт. Ал ортодо айрым саясий партиялар биригүүнү туура көрүштү. Шайлоо сайын партиясын алмаштырган атка минерлер да карбын. Бул чыгарылышта жакынкы парламенттик шайлоого катыша турчу көрүнүктүү партияларды жана анын ичиндеги талапкерлерди талдап беребиз. Сиздер менен мен Наргиз Айсекова. Салам. Быйылкы парламенттик шайлоодо жаңы түзүлгөн саясий кыймылдардын бири Альянс. 3 саясий партиядан куралды. Бир бол Кыргыз либерал-демократиялык партиясы жана Адилеттүү Кыргызстан партиялары биригүүнү чечишкен. Мындан сырткары башка партиялардын аттуу баштуу мүчөлөрүн дагы тартып алышкан. 12 октябрда Альянс партиясы съездин өткөрүп талапкерлердин тизмегин түздү. Эми дал ошол тизмектеги депутаттыкка аттангандарды карап көрөлү. Тизменин башында Мирлан Жээнчуроев турат. Учурда парламентте депутат, жогорку кеңешке Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Бабанов түптөгөн Республика Ата журт партиясы менен 2015 жылы келген. Ага чейин Бишкек шаардык кеңеште иштеген. Эске салсак, 2019 жылы Өмүрбек Бабанов саясаттан толугу менен кеттим деп партиясынан дагы чыгып жатканда Республика партиясында Бабановдон ордун да ушул Мирлан Жээнчуроев ээлеп калган. Мне не хотелось бы подвести основателя партии Бабанова. Жакында эле сентябрь айында Мирлан Жээнчуроев башкы прокурор Курманкул Зулушев менен кайым айтыша кеткен. Ага өткөн жылы бийликти басып алуу жүйөсү менен айрым депутаттардын суракка чакыртылышы себеп болгон. Сиз Курманкулдович мени тарбиялайсызбы? Мен бирөө звонить этсе жооп берип коет, азыр 5 мүнөттөн кийин жооп берем деп. Же бүгүн ген прокурор мен түшүнөм, сиз эбегейсиз бийликке ээ болуп атасыз. Жок, сиз да пайдаланбаңыз бийлигиңизди. Мен Курманкул Токторович мен айтып коеюн. Сиздин жанагы Камчыке мына Мирланга бирдеке таап берчи, мен тилим укпай жатыр дегенди. Андай кылбаңыз. Бул да күн өтөт. Альянс саясий бирикмесине Жээнчуроев менен бирге тең төрагалык кыла турчу Жанар Акаев, Азаттыктын мурунку журналисти Алмазбек Атамбаев президент болуп турган маалда жарым жылдай анын басма сөз катчысы болуп иштеген. 2015 жылы парламентке КСДП саясий партиясы аркылуу келген. 2017 жылы Жанар Акаев сөз эркиндиги үчүн митингке чыкканы үчүн КСДП фракциясынын катарынан чыгып калган. Өткөн жылы парламенттик шайлоого Атамекен партиясы менен аттанган. Быйыл эмнегедир Атамекен менен эмес, Альянс партиясы менен чыкты. Убагында Атамекен партиясы менен жогорку кеңешке келген Айсулуу Мамашева дагы Альянс партиясына секирди. Өткөн парламенттик шайлоодо Замандаш партиясынын тизмеги менен парламентке илинүү аракетин көргөн. Альянс партиясынын дагы бир көрүнүктүү мүчөсү Алтынбек Сулайманов, парламентте Бир бол фракциясынын лидери. Бакиевдин доорунда 2010 жылга чейин бийликчил Ак жол партиясынан депутат болгон. Кийин бийлик алмашканда Республика партиясына өтүп, көп узабай өзүнүн Бир бол партиясын түптөгөн. Криминалдык чөйрөдө анын Челюс деген кайманаты бар. Альянс партиясынын курамында Чыңгыз Айтарбеков аттуу жаш саясатчы дагы бар. Өткөн жылы бийлик алмашканга чейин Тышкы иштер министрлигин жетектеген. Октябрь окуясынан кийин сырткы саясат жана инвестиция боюнча президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуп дайындалып, бирок көпкө кармалган жок. 2020 жылдын декабрь айында аны кызматтан бошотуп коюшкан. Бул партиянын катарында 5 каналды жетектеп кеткен Эрнис Кыязов жана убагында КТРКда эмгектенген Чынара Капарова аттуу журналисттер дагы бар. Аркыл саясий уюмдар менен биригип күч топтоо аракетин Атамекен саясий партиясы дагы көрдү. Алгач Өмүрбек Текебаевдин партиясы менен Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сооронкулова баштаган Реформа партиясы биригип, Атамекен эгемен коалициясын түзүшкөн. Кийинчерээк алардын катарына Жеңиш Молдокматов жетектеген Туран саясий партиясы дагы кошулду. Эске салсак, учурда Жеңиш Молдокматов 2020 жылы октябрь окуясы маалында УКМКнын имаратын басып алууга шектелип, убактылуу кармоочу жайда отурат.
9 октябрда Атамекен эгемен саясий коалициясы съезд уюштуруп, ал жыйында алдыңкы 5 талапкерин ачыкташкан. Алардын саппашында албетте Өмүрбек Текебаев өзү чыккан. Бул саясатчыны тааныштыруунун деле кажети жок, анткени жактырбаса да, жактырса да аны тааныгандар арбын. Андан кийин эле Клара Сооронкулова турат. Өткөн парламенттик шайлоодо Реформа партиясын жетектеп чыккан. Парламенттик шайлоонун күрөө акысын фандрайзинг аркылуу көтөрүп, Кыргызстандын саясий турмушунда жаңы ыкма киргизген. Эске салсак, 2015 жылы Клара Сооронкулова Конституциялык палатанын судьясы болчу. Милдеттүү биометрикалык каттоо жөнүндө мыйзамды Конституцияга каршы келет деп билдирүү жасагандан кийин аны Жогорку кеңеш кызматынан алып түшкөн. Болгондо дагы парламент добуш топтой албай жатып, 3-чү жолу добуш берүүдө гана көздөгөнүнө жетишкен. Өткөн парламенттик шайлоо маалында Райым Матраимов менен жолукканын, Матраимов ага шайлоого чогуу аттанууну сунуш кылганын, бирок ал баш тартып койгонун Клара Сооронкулова айтып чыккан эле. Атамекен эгемен коалициясынын дагы бир мүчөсү Али Токтакунов, журналист. Акыркы жылдары Азаттыкта иштеп, Райым Матраимов бажыдагы коррупциялык схемалар боюнча бир катар иликтөөлөрдү даярдап чыккан. 2020 жылы бажы кызматында бир нече жыл иштеген Эмилбек Кимсанов деген адамдын тасмасы интернетке тараган эле. Видеодо бажы кызматынын мурдагы жетекчи орун басары Райымбек Матраимов Прагадан өлүү же тирүү болсо да Али Токтакуновду алып келесиңер деп буйрук бергени тууралуу айтылып, коомдо кызуу талкуу жаралган. Бул Райымбек Исмаиловичтин номери. Мондой заданияларды берет мага. Мага окшогон Али Токтакуновдун бүгүнкү күндө адрестерин тауып, мага табып келесиңер, Прагадан тирүү өлүкпү мага алып келесиңер деп ушундай буйруктарды берет. Өткөн октябрь айындагы парламенттик шайлоодон кийинки тополоң учурунда Али Токтакунов Азаттыктан кеткен. Учурда эркин журналист өзүнүн командасын топтоп түрдүү иликтөөлөрдү жасап келет. Эми болсо Атамекен эгемен саясий кыймылы аркылуу өз күчүн саясаттан сынап көргөнү турат. Тилек Токтогазиев атамекенчилердин катарында. Өткөн парламенттик шайлоодо дагы Атамекен менен бирге аттанган. Октябрь айындагы тополоң маалында башынан жаракат алган. Телек, держись! Телек, держись, телек! Держись! Токтот, уже! Токтогазиев бизнесмен, Жашыл Чарба аттуу агрохолдингин түптөгөн. Айыл чарба тармагы боюнча өкмөттүн кескин сынчысы. Октябрь окуясынан кийин Садыр Жапаровдун өкмөтүндө айыл чарба министри болуп дайындалып, көп узабай кызматынан кол жууган. Атамекенчилердин арасында дагы бир айым Наталья Никитенко учурда парламентте отурат. Аты кандайдыр бир ызычуулар менен булганган эмес. Жогорку кеңештин 5-чакырылышында дагы депутат болгон. Учурда элдин талкуусундагы партия бул ынтымак. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев түптөгөн саясий кыймыл. 11 октябрда жыйынын уюштуруп, алдыңкы талапкерлеринин тизмегин ачыкташты. Кызыгы, биринчи сапта Чыңгыз Макешов аттуу 44 жаштагы ишкер саясатчы турат. Анын өзүнүн Келечек аттуу партиясы бар. Өткөн парламенттик шайлоодо Ыйман Нуру аттуу партия менен чыккан. Болбосо Жогорку кеңешке КСДП фракциясынан отурат. Экинчи орунда Марлен Маматалиев өзү турат. Өткөн парламенттик шайлоого Матраимовторго таандык делген Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышкан. Ынтымак саясий партиясына учурдагы спикер, Жогорку кеңештин депутаты Талант Мамытов дагы кошулган. Ал Жогорку кеңештин төрагалыгына өткөн октябрь окуяларынан кийин отурган. Садыр Жапаровдун шериктеши. 2012 жылы Талант Мамытов, Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаров бийликти күч менен басып алууга айыпталышкан. Бирок бийлик алмашкан соң Жогорку сот үчөөнү тең толук актап берген. Алмамбет Шыкмаматов дагы ынтымак партиясын тандаган. 2015 жылы Атамекен партиясы менен Жогорку кеңешке депутат болуп келген. Текебаев экөө ынак достордон болчу. Бирок 2019 жылы Алмамбет Шыкмаматов менен Өмүрбек Текебаев экөө тил табыша алышпай, Шыкмаматов аталган партиядан чыгып мандатын тапшырып кетип калган. Өткөн парламенттик шайлоодо Бир Бол партиясы менен чыккан. Садыр Жапаров бийликке келгенде анын Нарын облусундагы штабын жетектеп, кийин президенттин алдындагы инвестиция боюнча агенттикке башчы болуп дайындалган.
Балбак Түлебаевтагы Ынтымак партиясынын катарында Ысык Көл облусунун мурунку губернатору октябрь окуясынан кийин Садыр Жапаровдун саясатын колдоп, кийин Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Үстүбүздөгү жылдын февраль айында Бишкек шаарынын мэринин креслосын бошотуп берген. Ынтымак саясий партиясы Эрулан Кокуловду дагы өзүнүн катарына кошуп алган. Кокулов мурун блогер болчу. Ортодон апрель телеканалында Нисахар теледолбоорун алып барып, телеканал жабылып калган соң аталган долбоорду YouTube тармагында улантып кеткен. Өткөн парламенттик шайлоодо Реформа партиясы менен чыккан, бирок быйыл башка партияны тандаптыр. Дагы бир көрүнүктүү саясий кыймыл Ата журт Кыргызстан 10 октябрда съезд өткөрүшүп өз тизмегин такташты. Эми алардын арасындагы көрүнүктүү саясатчыларга токтололу. Партиянын төрагасы Айбек Маткеримов өткөн парламенттик шайлоодо Ташиев менен Жапаров түптөгөн Мекенчил партиясы менен чыккан. 2016 жылы Ата журт партиясынын атынан Жалал Абаддагы Барпы айылында жергиликтүү кеңештин депутаты болгон. Экинчи катарда Бакыт Төрөбаев турат. Учурда жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери, өзүнүн партиясы менен эмес, Ынтымак менен кеткени турат. Өткөн парламенттик шайлоодо депутаттыкка талапкерлигин койгон эмес. 2017 жылы президенттик шайлоого катышып, бирок Өмүрбек Бабановдун пайдасына өз талапкерлигин алып салган. Эгер Бабанов президент болсо, мен премьер-министр болом деген ою бар болчу. 2007 жылы Бакиевдин Ак жол партиясы менен парламентке өткөн. 2010 жылы Республика партиясы аркылуу депутат болуп келген. 2015 жылы жогорку кеңешке Өнүгүү Прогресс партиясы менен депутат болгон. Ата журт Кыргызстан партиясынын катарында Равшан Сабиров дагы бар. Бир жыл мурун парламенттик шайлоого Мекенчил партиясы менен катышкан. 2011-2012 жылдары социалдык өнүгүү министри болгонго жетишип, бирок чет элдиктерге бала асыроодо уруксат берүү үчүн пара алган деген жүйө менен кармалган. Бала асыроодогу коррупция боюнча Равшан Сабиров 5 жылга эркинен ажыратылып, бирок 1 жылдан кийин мунапыс менен эркиндикке чыккан. 2020 жылы октябрдагы тополоңдон кийин өкмөттө вице-премьер-министр болууга жетишкен. Талайбек Сарыбашев бул чуулгандуу атка минер дагы Ата журт Кыргызстан саясий партиясына илинген. Ушул жылдын август айында Бишкек шаардык мэрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалып, бирок 10 күндөн кийин отставкага кеткен. Мындай кадамга ал Садыр Жапаров менен кеңешип туруп барганын айткан. 2012-2015 жылдары Алай районунун акими, 2015-2018 жылдары өкмөттүн Ош облусундагы толук ыйгарымдуу өкүлү катары иштеген. Бул кызматта отурганда коомдук иш-чаралардын биринде анын жардамчысы үстүнөн кол чатыр кармап турган сүрөтү соц тармакка жайылып, коомдо кызуу талкуу жаралган. 2018 жылы Ош облусунун мэри болуп дайындалган. Федеральная налоговая служба России знает Сарыбашева как российского гражданина с российским паспортом и ННН. Вот в связи с этим я бы хотела обратиться к председателю ГКНБ, выяснить, когда господин Сарыбашев стал гражданином Российской Федерации, законно ли получил паспорт Кыргызстана и на каком основании он являлся, будучи иностранным подданным, губернатором Ошской области и сегодня мэром города Аша. Ушул жылдын август айында анын кош жарандуулугу бар экени ачыкталган. Болгондо дагы Россиянын жарандыгы. Орус паспортунда атынын баш тамгаларын гана Карыбашев Балайбек деп өзгөртүп койгон. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров бийликчил партиялар шайлоого катышпастыгын жар салып келет. Ошентсе дагы айрым саясий серепчилер бул жолку парламенттик шайлоодо бийликке ыктаган бир эмес 2 саясий партия шайлоого катышаарын ачыкташты. Ата журт Кыргызстан партиясынын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланыштырып келишет. Азыр дагы бир партияны карап жатышканы тууралуу маалыматтар келип жатат. Анын ысымын атай албайм, бирок ал анча белгилүү эмес партия экенин айта алам. Учурда тажрыйбалуу саясатчылар кайсы саясий күчкө оошту билбей турган чагы. Бирок алар эми кайсы партияны көп тандай баштаса, аны бийлик партиясы деп биле берсеңиз болот.
Бул жолку парламенттик шайлоого катышуу ниетин 75 партия билдирсе, былтыр алардын саны 45тен ашкан эмес, бирок бюллетенге болгону 16сы илинген. Жаңы конституцияга ылайык парламент жаңы система аркылуу түзүлөт. Партияларга жогорку кеңештен болгону 54 орун чегерилген. Ал эми бир мандаттуулар үчүн 36 мандат. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Алдыда парламенттик шайлоо боюнча дагы башка кызыктуу материалдарды жарыялай беребиз. Андыктан бизге катталып, лайк басып, видео менен бөлүшүп туруңуздар. Көрүшкөнчө.